17 жаштагы өспүрүм кызынан засос алгандан кийин каза болду. Кыздан жыгылып, тырышып кылган. Бишкекте аялын көк ала кылган эркек 7 суткага камалды. Ысык көлдө каргаш алуу жол кырсыгы. Алдын ала маалымат боюнча 6 адам каза болгон. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Ысык көлдө каргаш алуу жол кырсыгы. Алдын ала маалымат боюнча 6 адам каза болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, каргаша кечээ болуп, ага жалпы 11 адам кабылган. Арасында 1 бала бар. Ооруканага жаткырылган 3 адамдын 2-өө жандандыруу бөлүмүндө. Бири ИВЛ аппаратында, абалы өтө оор деп бааланып жатат. Калган 3 адам амбулатордук негизде дарыланууда. Облустук ЖККБ билдиргендей, Volkswagen Passat унаасы жолдун сол тарабына чыга калганда Mercedes-Benz андан буйтап каршы тилкеде келе жаткан Renault Samsung унаасы менен сүзүшкөн. 2 унаанын тең айдоочусу мерт кеткен. Саламаттык сактоо министрлиги бул кырсыктан 6 адам каза болгонун кабарлаган. Бишкекте аялын көк ала кылган эркек 7 суткага камалды. 25 мартта милицияга Лагвининка көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде жолдошу аялын сабагандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүү учурунда 31 жаштагы жаран кармалып, райондук соттун чечиминин негизинде 7 суткага камалган. Ал эми жубайы арыз жазуудан жана соттук медициналык кароодон өтөөдөн баш тарткан. Кыргызстан алгачкы жолу улуттук валюта сомду өзү чыгара баштады. Садыр Жапаров бүгүн Кыргызстан үчүн тарыхый күн экенин айтты. Президент республика башка мамлекеттердин акчасын документтерин дагы буйрутма менен басып берүү деңгээлине чыкканын билдирди. Бүгүнкү күндө бир нече мамлекеттердин буйрутмасын алып жатабыз. Колубузда эл аралык тийиштүү сертификаттарыбыз тургандыктан, албетте коргоо элементтери да жогорку деңгээлде болот. Башкача айтканда документти жасалмалоого мүмкүн эмес. Ал эми баасы жеткиликтүү болот, деди өлкө башчы. 17 жаштагы өспүрүм кызынан засос алгандан кийин каза болду. 17 жаштагы өспүрүм Холио Масиас Гонсалес Мехико шаарында каза болгон. Маалыматтарга караганда, анын моюндагы засос сүйүүдөн калган так кийин кан уюп, мээге барып, инсульт калып келген. Окуя кечинде болгон. Үй бүлөсү менен тамактанып отурганда капыстан жыгылып, тырышып калган. Жакындары дароо тез жардам чакырышкан, бирок дарыгерлер аны сактап кала алышкан эмес. Медиктердин айтымында, моюндагы гематома кан уюп, ошол уюк мээге жетип өлүмгө себеп болгон. Маркумдун үй бүлөсү бул окуяга анын кызын күнөөлөп жатышат. Ал эми кыз даянсыз болуп кеткени айтылууда. Адистер эмне дейт? Мындай учур медицинада өтө сейрек кездешет. Кадимки засос көбүнчө кооптуу эмес, бирок мойнундагы кан тамырлар сезимтал болгондуктан өтө катуу басым же соору кооптуу кесепетке алып келиши мүмкүн. Сүйүнчү, биздин сулуу Сезим Жуманазарова жеңишке жетти. Сезим Жуманазарова ПВЛ 11 турниринде жеңишке жетти. Ага 59 кг салмак категориясында. Лайлохон Сабирова Өзбекстан каршы турду. Кыргыз спортчусу бир нече ыкмаларды ийгиликтүү аткарды. Жыйынтык эсеп 9-3. Профессионалдык күрөш лигасынын мелдештери Ташкент шаарында өтүп жатат. Бишкек шаарынын 1-Май району ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тарабынан социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүлүп учурда жарандардын бири өзүнүн баракчасында үй бүлө зомбулукка кабылгандыгы тууралуу видео тасма жарыялаган. Аталган маалымат боюнча дароо эле жолдошу аныкталып, райондук милицияга жеткирилген. Ага карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 70-үй бүлө зомбулук беренеси менен протокол түзүлүп, райондук сотко жеткирилген. Азыркы учурда райондук сот тарабынан 7 суткага камакка алынган. Ошондой эле жубайы арыз жазуудан жана соттук медициналык кароодон өтүүдөн баш тарткан. Жок, Samsung экен да, бул Samsung 05 дейт. Бул баары чыгып берген турбайбы? Токтоймбу? Токтоп койчу көрөлү. Карачы, абайланыбыз. Мерс, жана кетип аткан эле го Мерс. Ой, вечера.